weil mit der Jugend fängt es letztendlich an. 20-жылымдын 90-жылдарына чейин Кыргызстанда 100 миңге жакын немис жашаган. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 15 апрелде Мюнхен шаарында Кыргызстан жана Бавария инвестициялык мүмкүнчүлүктөр Кыргыз-Герман бизнес форумунда билдирди. 140 жыл мурда эле биздин ата-бабаларыбыз экономикалык кызматташтык боюнча кыйла ийгиликтерди жараткан. Алгачкы немис көчмөндөрү Кыргызстандын Талас шаарында жайгашып, чарба жүргүзүүнүн үлгүсүн көрсөтүшкөн, деди мамлекет башчысы. Жээнбеков кошумчалагандай, тилекке каршы Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы соода жүгүртүүнүн абалы жөнүндөгү маалыматтар мүмкүнчүлүктөрдүн толук пайдаланылбай жатканынан кабар берет. Акыркы 3 жылда өсүү болгону менен 2018-жылы бул көрсөткүч болгону $80 миллион түзгөн. Эл аралык туристтик уюмдардын маалыматтары боюнча 2012-жылы Германиядан Кыргызстанга барган туристтердин саны 7 миңдей болсо, 2018-жылы 22 миңге жакын адам болгон, деди президент. Länder und Märkte suchen Sie